Ысык суу менен жылуулук акысын июндан тарта көтөрүү сунушталды. Энергетика министрлиги июнь айынан тартып мындай тарифти жогорулатуу боюнча сунушу коомдук талкууга чыкты. Документтин негиздемесине жазылгандай, жылуулук менен ысык суунун баасы 2023 жылы мекеме ишканалар үчүн 25% кымбаттаганы менен калк үчүн өзгөрүүсүз калган. Документте былтыр тармактагы карыз 6,1 миллиард сомго чыкканы белгиленет. Былтыркы жылы 2024 жылы жылуулук ишканаларына чыгашаларын жабуу үчүн 4,3 миллиард сом берилген. Министрлик белгилегендей, ысык суу менен жылуулуктун акысы өздүк наркынан төмөн болууда. Мындан улам министрлик тарифти жыл сайын 1-июнда көтөрүп турууну сунуштап жатат. Азырынча сунуш болуп жаткан бул документте 1-июндан тарта 80 чарчы метрге чейинки батирлер үчүн жылуулук менен ысык суунун акысы 25%, 2026 жылы 50%, 2027 жылы 75%га кымбаттайт. Ал эми 28 жылдан 30 жылдары тарифтик өздүк нарктын деңгээлине жараша көтөрүлөт. 80 чарчы метрден көп батирлерде мекеме ишканалардын жылуулук жана ысык суу акысы өздүк нарктын деңгээли боюнча кымбаттайт.